birinci, экинчи катар жана бир бет кошотолду. Эми биз үчүнчүсүн толтуруу үчүн кубикти акты алдыга алып түшүп кармайбыз. Бир антарып ушундай кармайбыз. Ак алдында турат. Биринчи, экинчи катар ушундай турат. Үчүнчүсүн бул жактан толтурабыз эми. Ал үчүн биз плюстарды келтире алышыбыз керек. Бул жердеги жашыл болуш керек. Ток сары, көк болуш керек бул жерлер. Ал үчүн азыр бизде эки түсүбүз өйдөдө турат. Аларды алып түшүш үчүн биз бул методду колдонобуз. Дал ушундай болуш керек азыр. Сары ушундай турушу керек бизге. Демек, бул эки түстү алып түшүш үчүн биз ушундай кармайбыз. Оңго бурайбыз буну. Өйдө көтөрөбүз. Өйдөнкүнү солго бурайбыз. Кайра алып түшөбүз. Оң жакты солго алып түшөбүз. Кайрадан буну да ордуна жабабыз. Кайра маңдайыбызда турганды жабабыз. Чапканда сарылар өйдө чыкты бардыгы. Биздин түстөр ылдый түштү. Үчүнчү катардын плюсунун түстөрү түштү ылдый. Демек, азыр бизде көк келген, кызыл келген, ток сары менен жашыл келген эмес. Ушундай учур болот. Демек, буну жашылды бул жака, сарыны бул жака коюшубуз керек. Ал үчүн бизде келген түстөрдү бирөөсүн оң жака коебуз. Дагы бирөөсүн маңдайыбыздагы карама каршы жака коебуз, арканкы бетине. Демек, бизге оң жакта турат бул. Оң жакты өйдө бурайбыз. Бурагандан кийин сол жака бурайбыз үстүңкүнү. Кайра буну жабып турабыз. Өйдөнкүнү дагы бир бурайбыз, үчүнчү катарды. Оң жакты кайра ачабыз. Өйдөнкүнү 1-2 жолу бурап, кайра жабабыз. Чапканда өйдөнкүнү бир бурап, түсүнө келтиребиз. Ток сары келди, көк келди, кызыл келди. Достор, бизде плюстары келди, ортоңкулары. Андан кийин бурчларын келтирүү зарыл.